Саламатсыңар кымбаттуу окуучулар, Кутман күнүңөр менен. Бүгүн 9 айынын 12-си күнгө дүйшөмбү. Бүгүнкү сабактын темасы бир өңчөй толуктооч, однородное дополнение. Сабактын максаты: биринчи, бир өңчөй толуктооштор жөнүндө маалымат алабыз. Получаем информацию о однородных дополнениях. Экинчи, сүйлөө кептерибизди, сөз байлыктарыбызды өстүрөбүз. Развиваем развитие речи и словарный запас. Үчүнчү, эл жерибизди сүйүүгө тарбияланабыз. Учимся любить родину. Эмесе, өтүлгөн темалар боюнча кайталоо жүргүзөлү, эсибизге салалы. Демек, повторение по прошлой теме. Биринчи карагыла. Грамматика боюнча кайталайбыз бираз. Бир өңчөй сүйлөө мүчөлөрү деген эмне жана алар канчага бөлүнөт? Эстегиле балдар, жакшылап көңүл бургула, мен менен кошо эстегиле. Орусча айтып көрсөк, что такое однородные члены предложения и насколько они делятся? Экинчи, бир өңчөй деген кандай сүйлөм мүчөлөрү? Что такое однородные подлежащие в предложениях? Үчүнчү, бир өңчөй баяндооч деген кандай сүйлөм мүчөлөрү? Что такое однородные сказуемые в предложениях дейт балдар. Эмесе, кийинки текст боюнча кетели. Текст, теперь по тексту, балдар. Значит, текст у нас Улуу Кытай сепили. Великая китайская стена болчу. Шундай белем. Эмесе, кана текст менен көрөлү. Улуу Кытай сепили эмне үчүн курулган? Почему построили великую китайскую стену? Эстеп атасыңарбы? Андан кийин карагыла. Кытай сепилинин узундугу канча километр, бийиктиги канча метр, жана анын туурасы канча метр дейт. Эмесе, какая длина великой китайской стены и сколько метров высота и сколько метров ширина? Ширинасын карагыла, туурасы балдар 5-8 метр. Бул туурасы жөнүндө китепте жок. Это в книге нету в нашем учебнике. Это просто информация по интернету. Эмесе, жаңы темага өтөлү. Демек, биздин жаңы тема эмне экен? Бир өңчөй толуктооч, однородное дополнение. Жакшылап карагыла балдар. Китепти ачып койсоңор да болот. Окуу китебин карасаңар болот. 24-чү бет. Эмесе, окуйлу. Сүйлөмдүн бир гана мүчөсү менен байланышкан бир нече толуктооштор бир өңчөй толуктооштор деп аталат дейт. Дополнение, которое связано с одним и тем же членом предложения, называются однородными дополнениями. Мисал келтирип көрөлү. Мен силердин эмгекте да, фронтто да жеңишке болушуңарга тилектешмин деген сүйлөмдү карайлы. Я желаю вам больших успехов и в труде и на фронте дейт. Карайлы, кына биринчи биз сүйлөмдү талдаганда эмнени табабыз? Жана баяндоочту табабыз. Эси, мен баяндоочу болушуңарга тилектешмин. Эмнеде болушуңарга тилектешмин? Эмгекте болушуңарга тилектешмин, жана фронтто да болушуңарга тилектешмин. Демек, эмгекте да, фронтто да, эмнеде деген суроого жооп берген эки сөз бул эмне экен? Бир өңчөй толуктооч деп аталат. Орусчасын карап көрөлү. Я желаю вам больших успехов и в труде и на фронте десе. Сначала мы найдем, конечно, подлежащие, потом сказуемые тавалы. Анда
Если подлежащее, это я, баяндочь, сказуемое желаю. Желаю что? Успехов. Успехов в чем? В труде и на фронте дейт. Демек, бұл жерде вот в труде и на фронте эти слова однородные дополнения. Эмесе, күнігі машығуны қарап көрелі, күнігі машығу упражнение іштеп көрелі, бір-екі сөйлем. Китепті açсаңар болот, китепті қарағыла, балдар, 24-ші бетті қарағыла, 32-ші күнігіге көңіл бұрып көрелі. Күнігінің барын іштебейбіз, балдар. Мындан бір-екі ғана сөйлемді алып көрелі. Эмесе қарағыла, ағаларға, инелерге салам де құтту эне. Орысша айтсақ, дорогая мама, привет передай старшим братьям и братишкам деп қотырып көрелі. Эмесе бұл жерде эси қарап көрелі. Эси құтту эне болбойт. Это просто обращение. Обращение бұл қаратма сөз. Қаратма сөз сөйлемде мүчө боло албайт. Значит, они обращения в предложениях не являются членами предложения. Тогда, когда қарап көрелі, салам де, салам, привет передай. Кто? Сен дейт. Сен салам де. Кимдерге салам де, ағаларға салам де, кимдерге салам де, инелерге салам де. Анда ағаларға, инелерге деген сөз, салам де деген баяндоч менен байланышты дағы сөйлемді оқшош сұрауларға жооп берді. Анда бұлар бір өңчөй толықточ деп аталаткен. Эми экинчи биздин класстан дейт таштан асек уландарда спорттук 3-чү разрядтары бар дейт. Мында орысча которып көрөлү. В нашем классе есть у Таштана дейт Асека и Улана 3-й спортивный разряд деп айтсак которсок. Эми талдап көрөлү. Мында эмне бар разрядтары? Бар баяндоч, подлежащие разрядтары эси бар деген баяндоч екен. Эми мындай суроо берилет. Бар, кимде бар, балдар, кимде бар? Таштанда бар, кимде бар? Асекте бар, кимде бар? Уландарда дейт, уландарда бар дейт. Демек, бул жерде таштан, асек, уландарда кимдерде деген суроого жооп берди. Же кимде деп айтсак деле болот. 3 окшош суроого жооп берген сөздөр булар эмнекен? Бир өңчөй толуктоочтор деп аталат. Түшүндүңөр балдар? Эмесе 33-чү көнүгүүгө көңүл бургула. Бул дагы 24-чү бетте текст китепкана деп аталат. Значит, китепкана это переводится библиотека. Теперь упражнение 33. Кана, карагыла, тексти көрүп турабыз. Китепкана, библиотека деп которулат экен. Азыр мен менен кошо чогуу окугула, жакшылап түшүнгөнгө аракет кылгыла. Бул үйгө тапшырмага берилет. Үйдө силер которосуңар, балдар. Значит, внимательно послушаем. Это будет вам домашнее задание. Вы дома будете перевести текст. Эмесе, кана, кеттикпи? Кеттики. Кыргызстандагы эң чоң китепкана Кыргыз мамлекеттик улуттук китепканасы. Ал Кыргызстандын борбору Бишкек шаарынын дал ортосунан орун алган. Китепкананын имараты чоң жана кенен. Дубалдары ак, көк, кызыл мрамор таштары менен кооздолгон. Айланасындагы эмен, карагай, кайың жана мажүрүм талдарга атайын курулган фонтандар жан киргизет. Бирде чыгыштан, бирде батыштан соккон чүйдүн тентек шамалы дарактардын баштарын тынымсыз кыймылга келтирип турат.
Китепкана студенттерге, мектеп окуучуларына, аспиранттарга, окумуштууларга жана башка окурмандарга жыл бою кызмат кылат. Анын китеп сактоочу жайларында гуманитардык илимдерге, табигый илимдерге, техникалык илимдерге тиешелүү миңдеген наамдагы китептер бар. Бишкектен, Москвадан, Бакудан, Анкарадан, Алматыдан, Ташкенттен жана башка толуп жаткан шаарлардан чыккан гезиттер, журналдар да келип турат. Китепкананын залдарына жогорку окуу жайлардын студенттери курстук иштерди, дипломдук иштерди, ар түрдүү докладдарды, рефераттарды жазуу үчүн көп келишет. Балдар, биз китепкана деген текст менен тааныштык. Силер байкадыңарбы? Бир өңчөй сүйлөм мүчөлөрү бар бекен. Вы заметили, балдар, есть там однородные члены предложения? Конечно, есть. Эмесе, силер эмнени көрүп турасыңар? Китепкананы, улуттук китепкананы көрүп турасыңар. И эта библиотека имени Алыкула Осмонова экен. Алыкул Осмонов ким экенин билебизби? Кыргыздын классик акыны. Эмесе Алыкул Осмонов атындагы Кыргыз мамлекеттик китепканасы. Бул жерде сырткы көрүнүшү. Андан кийин китепкананын ичи жана окуу залдары. Эми үйгө тапшырма. Үйгө тапшырма эмне болду? Тексти жакшылап, түшүнүп окугула жана которгула. Внимательно прочитайте текст и переведите. Которосуңар. Экинчи, кыргызча текстти жазасыңар. Бир өңчөй мүчөлөрдүн астын сызгыла. Демек, балдар, значит, это мы пишем кыргызский тексты, балдар. Кыргызский тексты пишем и подчеркиваем однородные члены предложения. Түшүндүкпү, балдар? Үчүнчү тапшырма эмне экен? Жаңы сөздөрдү сөздүк типтерге жазып, анан которосуңар. Новые слова запишите словарный тетрадька и сделайте, балдар, перевод которосуңар. И бул эмне кылат экен? Сөз байлыктарды өстүрөт. Если будем заниматься переводом, это для нас очень хорошо. С этим мы развиваем словарный запас. Вам понятно, балдар? Түшүндүкпү, балдар? Бүгүнкү сабак силерге түшүнүктүү болдубу? Эгер түшүнүктүү болсо, барыңарга рахмат айтамын. Барыңарга ийгилик каалайм. Эмдики сабакка чейин көрүшкөнчө.